айымдар бизде көбүнчө тампондорду салганды жактырышат. Эмнегедир 3 күндөп 4 күндөп тампон салышат. Унутуп коет. Анан унутуп коюшат. Унутуп коюп, жагымсыз жыт келгенде же өздөрү таппай ала албай калганда анан бизге келип кайрылышат. Саламатсызбы, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү. Биз дайыма айтабыз, биринчи байлык ден соолук деп, бирок ошону унутуп коебуз. Бүгүнкү биздин коногубуз врач-гинеколог Эльнура Таштемирова. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Дагы бир жолу. саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Сиз менен бүгүн сезгенүү, орус тилинде воспаление дейт, кыргыз тилинде сук тийип калыптыр дейт. Сезгенүү процесси деп айтабыз. Эми кыргыз тилинде көп эле айымдарыбыз эми элдик тилде бул шамалдап калыптырмын же болбосо сук тийип калыптырмын деп билишет. Негизи эле сезгенүү процесстери бул аялдардын эң көп кездешкен ооруларынын бири болуп эсептелинет. Айымдарыбыз көп эле сезгенүү процесстерине чалдыгып калышат. Сезгенүү деп айтабыз, эми бул ошол организмдин белгилүү бир козгогучтарга болгон күрөшүү реакциясы деп айтсак болот да. Кандайдыр бир возбудительдер, какой-то бир инфекциялар же бактериялар бизге ошол сезгенүүнү алып келет. Жана биздин организмибиз, денебиз ошол инфекцияларга же бактерияларга күрөшүү үчүн атайын ушундай реакцияны берет. Жана биз ошол негизинде воспалительный процесс деп айтабыз. Бизде эми аялдарыбызда сезгенүү оорулары өтө көп. Аларды бир бөлүктөргө бөлсөк болот да, негизги экиге бөлүп алабыз. Бул аялдын организминин ошол жыныс органдарын эки түргө бөлсөк болот, ылдыйкы жана үстүңкү деп. Ылдыйкыларга бул эми ошо сырткы жыныстык органдарыбыз биздин. Кынап, жатын моюнчасы, анда дагы сезгенүүлөр көп болот. Көбүнчө жаш кыздарыбыз, жаңы эле турмушка чыккан айымдарыбыз көбүнчө вульвовагинит деп ооруга, кальпит деп ошол ооруга көп кездешет. Сырткы жыныстык органдарда кызаруу, ачышуу, кычышуу, ушундай симптомдор менен келип калышат. Андан сырткары ошол жатындын моюнчасы дагы көп кездешет. Текшерүүгө келгенде көпчүлүк айымдарыбыз байкашпайт, көп эле выделение келип атат деген ойдо келип калышат. Бирок крыльцодон көргөнүбүздө ошол жатын моюнчасынын сезгенүүсүн цервицит деп айтабыз, эндоцервицит, экзоцервицит деп берилет. Ошол жатын моюнчасынын каналындагы сезгенүүлөр. Негизи бизде жатын моюнчасы мындайча айтканда, жеңил тил менен айтканда бир барьер болуп эсептелинет да, тоскоч деп айтсак болот. Ошол үстүңкү жайгашкан биздин жыныстык органдарыбызды ар кандай микробтордон, инфекциялардан сактап турат. Инфекциялар келсе дагы ошол жатындын моюнчасына келип токтолот. Ошол жерде сезгенүү пайда болот. Жана ал нерсени өткөзүп берсек, анан өйдөгө гана ошол сезгенүү процесстери барат. Көп эле учурларда бул ошол коргоо функциясы деп атпайбызбы жатын моюнчасында. Травмалардан, аборт көп болсо, сактануучу каражаттарды туура эмес колдонсо, айымдар бизде көбүнчө тампондорду салганды жактырышат. Эмнегедир 3 күндөп 4 күндөп тампон салышат. Унутуп коет. Анан унутуп коюшат. Унутуп коюп, жагымсыз жыт келгенде же өздөрү таппай ала албай калганда анан бизге келип кайрылышат. Ошондой учурлар да кездешет. Ошол учурларда көбүнчө бизде сезгенүүнү алып келет. Андан сырткары ошол жатындын өзүндөгү сезгенүүлөр. Бул эндометрит деп айтабыз. Эндометрит деп сезгенүүбүздү кадимки эле биздин төрөтүбүз айым кошкойлу болду, төрөттөн кийинки абалыбызда дагы бизде сезгенүү болушу мүмкүн. Кээде төрөттөн кийинки калдыктар калып калат, выскабливание, тазалаган учурлар болот. Ал негизинен пайда болушу мүмкүн. Аборт, выкидыш, же болбосо жатынга жасалуучу кандайдыр бир манипуляциялар, кандайдыр бир операциялар өтсө, же обычно эле спираль салган учурда туура эмес салынса, даярдыксыз салынган учурларда дагы бизде ошол сезгенүү процесстери козголуп кетиши мүмкүн. Унутуп койгондо аны дагы. Ооба, көп убакытка жүргөн. Негизи спиральди биз 3 жылга деп беребиз, бирок айымдарыбыз бизде 5 жылдап, 6 жылдап жүргөндөр бар, унутуп калгандар бар, алынбай жүргөндөр бар. Анан уже 3 жыл болгондон кийин ошол гормоналдык өзгөрүүлөрдү, месячныйдын көп келүүсүн, токтобой келүүсүн, ооруларды берип баштаганда анан кайрылган айымдарыбыз бар. Хотя спираль салгандан кийин сезгенүү процесске көп чалдыгасыңар, выделение көбөйөт, месячный көбөйөт деп айтып салабыз, но ошол учурда деле көп эле кайрылбайт. Жана спираль салгандан кийин айына бир жолу
кийинки айда обследованияны өтүшүң керек дегенде деле 3 жылдан кийин кайра пациент келет да. Бир айлап Күлкүлүү случайлар болот да. көп болот, ошондой учурлар болот. Андан сырткары сезгенүүлөргө эми бул жатын түтүктөрүнүн жана ийнелик бездеринин сезгенүүлөрүн айтсак болот. Бул кечирим сурайм. Күлкүлүү дагы анан орус тилинде трагикомедия деп коет го, Ооба. Өтө өкүнүчтүү да. Өтө өкүнүчтүү. Айтабыз, бир айдан кийин биз кайрадан спиральди көрүшүбүз керек. Кандай отурду, жатынга кандай жайгашты, дальнейший сизди ошол нежелательный беременностьтен коргой алабы, сезгенүү процесстери жокпу, карап эгер болсо дарылашыбыз керек деген ойдо биз бир айдан кийин кайра келиңиз деп айтабыз да. Бирок өкүнүчтүүсү айымдарыбыз 3 жылдан кийин же 5 жылдан кийин кайра кайтып келишет. Спиралин унутуп коюп, жок деп айтышып, анан кийин текшере келгенде, бир убакта салынган экен деп ошентип келишет. Андан кийин 3 жыл 4 жылдан кийин келет, менин спиралим бар болчу, спиралимди алдырышым керек, көйгөй болуп атат. Бирок карасам жок, ал спираль ошондой эле түшүп калган учурлар болуп калат. Мен анда эмнеге боюмда болбой жүрдү деп да өздөрү таң калып келген учурлар болот. Ооба, ошон үчүн баягы көрүнүп туруш керек, гинеколог врачка келип. Көйгөй жок болсо дагы жылына бир жолу, негизи 2 жолу деп айтабыз, бирок көп эле айымдарыбыз ошол жылына бир жолу дагы келип көрүнбөгөн айымдарыбыз бар. Тиги эле жаңы онкологиялык оорулар ушу көбүнчө сезгенүүдөн келип чыгат да. Көп баягы пайызы биринчи сезгенүүдөн, анан ал жүрүп, анан барып ошо залалдуу, залал эмес шишиктерге злокачественный, незлокачественный ошондон келип чыгат да көпчүлүгүчү. Ооба, бизде эми азыр сезгенүү деп жатын моюнчасы бизде коргогуч деп айтып атпаймынбы, барьер депчи. Көп эле ошол сезгенүү процесстери өтүшүп барганда ошол эрозия деп айымдарыбыз көп таанып калган, эктопия шейки матки деп айтабыз. Барып ошол эрозиянын пайда болушуна, эрозия бизге предраковый состоянияларды берет. Эгер ал жакта инфекциялар болсо, анализдери жакшы эмес болсо, анда убакыт өтүү менен бизге ошол рак шейки матки пайда кылышы мүмкүн. Ошол себептен жок дегенде жылына бир жолу онкоцитология анализдерин, мазокторду берип, анализдерин карап, өзүнүн абалы боюнча көзөмөлдөп турган жакшы. Ушундай эми бардык жерде мүмкүнчүлүк бар да, районный центр болобу, алыскы райондордо бүт жерде гинеколог бар эмеспи? Ошолорго көрүнүп, жаңы онкоцитология деген бекер дагы тапшырса болот өзүнүн поликлиникаларынан, Ооба, ошол рактарды алдын алуу үчүн сөзсүз түрдө биз ошол мазокный цитология, жидкостная цитология деп алабыз. Анын натыйжасында аялдын абалы кандай? Эрозия болсо деле ошол атипичный клеткалар жокпу, жанагындай өзгөргөн клеткалар жокпу, аларды байкап көзөмөлдөп турсак болот. Андан сырткары айымдарыбыз кольпоскопия обследованиясын көбү билбейт. Кольпоскопия аркылуу биз ошол жатындагы көйгөйлөрдү жакшы аныктайбыз. Кандай көйгөй болбосун аныктай алабыз. Ал текшерүүдөн көбү өтө беришпейт. Айтып сунуштасаң дагы көп эле айымдарыбыз отказ берген учурлар болот. Корккон учурлар болот да, анткени маалыматы жок. Андан сырткары инфекциялар менен көп жүрүп калышат. Инфекция постоянно бизге ошол сезгенүү процесстерин, ошол эрозиялардын күчөшүн, дагы да башка тукумсуздукка алып келет, алып келет. Ооба, сезгенүү процесстери көбүнчө бул ошол тукумсуздукка, гормоналдык нарушенияларга, сиз айткандай шишиктердин, кисталардын, ар кандай опухолдордун пайда болуусуна алып келиши мүмкүн. Эми биздин аймакта кандай инфекциялар көбүрөөк кездешет? Ооба, жакшы суроо. Көп эле айымдарыбыз ошол анализиңден инфекция чыгып калды, анализиң жакшы эмес десе, аябай кабатыр алышат да, эмне үчүн депчи. Эми бул бизде эми жыныстык жашоо менен жашап аткандан кийин, бизде жыныстык жашоо болуп аткандан кийин инфекциялар постоянно болушу деле мүмкүн, анткени жолдошунда бар инфекциялар айымда ар дайым болот. Ошол себептен биз дарыласак деле совместно жолдош экөөнү чогуу дарылаганга аракет жасайбыз. Антпесе аялдын абалы жакшырбайт. Негизи сезгенүү ооруларында процессти айтабыз да неспецифичный, анан специфичный ошондой себептерден пайда болот депчи. Экинчисине бул эми атайын жугуучу инфекциялардан келип чыгат. Бул уреоплазмоз болушу мүмкүн, микоплазма болушу мүмкүн, трихомонада болушу мүмкүн,
көптөгөн гонорея ошол оорулардан келип чыгат. Жана бул оорулар көбүнчө ошол эндометрийди, жатындын ички катмарын, жатын түтүктөрүн, энелик бездерди көбүнчө сезгентет. Ошол эле учурда жатын түтүктөрүндө суунун, гнойдун пайда болушун, спаечный процесстердин пайда болушун алып келет. Жана айтабыз го, бесплодие деп айтабыз. Бесплодие деле көбүнчө ошол жатын түтүктөрүнүн жабылып калуусунан, непроходимость маточных труб деп айтабыз. Ошол көп себеп болот. Анткени инфекция бар, спайкага алып келди, жатын түтүктөрүн жаап койду, андан уже кош бойлуу болуу мүмкүн эмес болуп калат. Энелик бездерде деле ошол эле процесс. Ошол инфекциялардын айынан бизде көбүнчө сезгендер пайда болот. Андан сырткары тукумсуздук деле эң негизги себеби ошол инфекционный процесстер жана жатын түтүктөрүнүн тосулуп калуусу. Ошол эле учурда выделениялардын көбөйүүсү, туура эмес выделениялардын келүүсү, менструалдык циклдын өзгөрүүсү, өтө аз өлчөмдө келүүсү же болбосо өтө обильно келүүлөрдүн баардыгы ошол инфекциялардан кабар бериши мүмкүн. Сиз мынакей жакшы айтып кеттиңиз, инфекциялар жөнүндө, белгилери жөнүндө. Ал эми гигиена кандай таасир этет? Гигиена дегенибиз эми таза кармануу, туура кийинүү. Ооба, биз айтып атпайбызбы, ошол инфекциялык жолдор менен сезгенүү пайда болушу мүмкүн, жана бактериалдык жолдор менен дагы, неспецифичный жол менен дагы пайда болушу мүмкүн. Бул жол менен ошол аялдын денесинде стафилококк, стрептококк, анаэробный микробдор, ушундай патогендер болсо, бизде ошол сезгенүүлөр пайда болот. Бирок алар каяктан пайда болот? Сиз айтып өткөндөй эле ошол өзүбүздүн личный гигиенабызды туура эмес сактаганыбыздан, интимдик гигиенаны туура эмес сактаганыбыздан, таза жакшы жуунбай калабыз, көп убакытка ич кийимди алмаштырбай калган учурлар болот. Ошол эле учурда ашыкча каражаттарды колдонуу дагы себеп болушу мүмкүн. Бизде айымдарыбыз өтө самын менен жууганды жакшы көрүшөт. Ошо ашыкча каражат деген чечмелеп берсеңиз. Ашыкча каражат дегенибиз бизде ошол сырткы жыныстык мүчөлөрүбүздү самын менен жууу керек. Химикаттар менен улам интим гелдер деп көп айымдарыбыз интим гелдерди жакшы көрүшөт. Ар кандай запахтар менен, ар кандай түстөрү менен алып алышат. Ал дагы туура эмес. Бул рекламанын таасиринен да. Рекламанын таасиринен колдонуп ошону. Бирок мындай да, ошол кынаптын өзүнүн флорасы бар. Мисалы самын бизге щелочной среданы берет да, флораны берет. Ал эми бизде кислая среда. Биз самын менен жууганда биз флораны өзгөртөбүз. Жана анын негизинде патогендик бактериялар көбөйө баштайт. Өзүбүздүн нормалдуу флораларыбыз азайып кетет. Ошондо бир күндө канча жолу жуунуш керек самын менен же канча убакытта бир жолу? Негизи жуунууну биз күнүнө 2 жолу деп айтабыз. Эгер этеккир келген учурларда, менструация учурунда ал көбөйөт, 3 жолуга, 4 жолуга көбөйөт. Жөн гана жылуу суу жетиштүү. Интим гелдерди эле айымдарыбыз 3 жолу, 4 жолу күнүнө жуугандар бар. Анткени анда жыт бар. Ар кандай химикалык составтар бар. Алардын баардыгы ошол кынаптын былжыр челин кыжырлантат. Аллергия берген учурлар болот, флораны бузат. Анан баса айтып кетчү нерсе, айымдарыбыз көбүнчө эле кынаптын ичине колун салып жууган учурлар болот да. Анткени бул жакта бизде лактобактерияларыбыз бар. Пайдалуу өзүгө керектүү бактериялар, ошол патогендик бактериялар менен күрөшүүгө. Бирок биз ошентип самындап, самын менен тем более тияка кирип жууп чыксаң, ал бактерияны баарын алып чыгып кетесиң. Анан патологический бактериялар көбөйөт. Анын негизинде бизде бактериальный вагиноз, жана айымдарыбыз көп эле айтып келет, аябай жыттанып келип атат депчи, выделением. Балык сүрсүгөндөй ушундай бир белгилер менен келет да, тухлары бар, жыттанып атат депчи. Ушундай көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Ошол себептен жөн гана жылуу суу жетиштүү. Эгерде жагымсыз жыттар пайда болсо, анда интим гель. Бирок составында ашыкча жыт болбогон, молочный кислотадан турган, pH флорасы 5ти түзгөн, ромашкадан турган ушундай эле жеңил натуралдык ушундай интим гелдерди колдонууга болот. Ич кийимдерге дагы көп көңүл бурушпайт. Анткени көп эле кыздарыбыз, айымдарыбыз кыбы
кийимдерди көп кийишпейт. Негизи ХБ өзүнө денеге жагымдуу, өзүнө удобный болгон кыспаган кийимдерди кийген жакшы. Бизде айымдарыбыз ич кийимдерди жанагы кружева эме Синтетикадан жасалган кооз ооба, ошол ооба, кийимдер. стринги же болбосо ошол кружева эме трусиктер көп Колготки кийишет. постоянно Ооба, да кийген. капронки, жеңил кийинишет деп дагы айтсак болот. Андай кийимдерди кечкиге кийсе болот, бирок күнүмдүк жашообузга ошол ХБдан турган өзүбүзгө ыңгайлуу Дем ала турган дем ала түрдө турган ушундай материалдан тандап кийгенибиз жакшы. Ушул сезгенүү ооруларынын белгилери кандай болот? Сезгенүү оорулары эң негизги симптомдору болуп, бул айымдар патологиялык выделенияны байкоо менен кайрылып келишет. Бирок патологиялык выделенияны аныктаоодон алдын биз выделениянын нормасы кандай, айымдар аны билиш керек. Нормада ак түстө, жытсыз, кычышуу ачышууну бербеген, аз өлчөмдө келген выделенияны айтабыз. Ал эми айымдардын ошол патологиялык выделенияны байкоосунда түсү өзгөрүп калды, өтө сапсары же болбосо жашыл түстө выделение келип атат деген даттануулар менен келет жана жытында өзгөрүүлөр. Өтө ачык, ач, мындай кычкыл жыт менен же болбосо өтө жагымсыз сасык жыт менен выделение келип аткандыктан келишет. Ошол эле учурда оору менен. Бул оору ошол ичти астыга тарткан оору болушу мүмкүн, белден оору болушу мүмкүн, капталкы жактардан ооруларды берген учурлар болуп калат. Жыныстык жашоосунда оору менен көп келишет. Ошол эле учурда менструалдык цикл оорулуу келет. Месячный аябай ооруп келген учурларда көп келип калышат жана текшерүүнү өткөргөндө сезгенүү процесстери аныкталат. Жыныстык жашоодо көп оорулар менен, андан кийин ачышууну, күйүү сезимдери менен даттанып келип калышат. Ошол эле учурда жалпы абалынын өзгөрүүсү, эгерде сезгенүү процесстери острый болуп келсе, острый башталса, анда температура, слабость, утомляемость, температура повышенный, өтө жогорку дене табы менен келген учурлар болот. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Бул диагностика жөнүндө дагы бир жолу токтоп кетесизби? Кандай диагностика, инструменталдык, лаборатордук, гинекологко баргандан тышкары? Диагностикада биз негизи эле ошол айымдын берилип аткан белгилеринен карайбыз. Гинекологиялык креслодон карайбыз, кандай отклонениялар бар. Ага жараша анализдерди алабыз. Бул мазок на флору, мазок инфекцияларга ПЦР тесттер каралат. Ошол мазок на цитологию, онкоцитология боюнча тоже карайбыз. Андан сырткары УЗИ, сөзсүз түрдө жамбаш органдарын УЗИден өткөрөбүз. Эгерде көрсөтмө болсо, жатын моюнчасында өзгөрүү болсо, анда кольпоскопия каралат. Кээ бир учурларда образованиялар болсо, жанагындай шишиктер болсо, анда томографияларга, МКТ ушундай обследованияларга жиберген учурларыбыз болот. Ошон үчүн биздин айымдар даттанбаш керек, врачка барганда эле толтур анализ жасат, толтур обследование жасат, анын баары акча депчи. Эми ушул айымдар жакшы түшүнүш керек, эң кымбат адамда бул ден соолук. Эгерде кымбат болсо, ал арзан болбойт. Анан кийин врач ошол оорулуунун жана оорулуунун кызыкчылыгында гана обследованияга жүрүп, ошолордон анализ жасап. Врачтын көзү ачык эмес да, көзү ачык эмес, ошон үчүн кошумча обследование, анализдерден кийин гана диагноз кое алат. Ооба. Эми анализдерди алабыз, бирок абалына жараша аябай зуд менен келсе, кычышуу, ачышуу менен келсе, температура менен келсе, сөзсүз түрдө анализди алгандан кийин дарылоону беребиз. Бирок анализдери келгенден кийин карап, дагы да кошумча өзүнүн обоснованный диагнозу менен дарылоо уланат.
Сиз туура айтасыз, көп эле айымдарыбыз өтө көп анализдер деп даттанган учурлар, бирок анализдерди биз жөн гана албайбыз да, өзүнүн абалына жараша, белгилерине жараша ошол көрүп аткан осмотр жасаган учурда эмнелерди көрсөк, эмнелерге показания болсо, кайсыл анализдерге ошол анализдерди алабыз. Бирок анда деле көпчүлүк айымдарыбыздын эми шарты келбей калган учурлар болот, тапшыра албай калган учурлар болот. Ага карабастан дарылоону бергенге аракет жасайбыз. Анткени айымдын кийинки абалына дагы кам көрүүбүз керек болот. Менин оюмча көпчүлүк баягы ойлогону эмне үчүн врачка барганда бекер болуш керек, арзан болуш керек депчи. Биз ага күнөөлүү эмеспиз, биз күнөөлүү эмеспиз. Бул ооруган киши да күнөөлүү эмес. Бул анткени Элнура, сиз баягы жашсыз, бирок баары бир билип калдыңыз. 70 жыл биз Советтер Союзу менен чогуу болду. Ошол кезде финансирование медицинага аябай күчтүү берчү. Бекер деп айтчу, бирок бекер эмес. Ал өкмөт ушунчолук медицинага, ден соолукка, здравоохраненияга көбүрөөк акча берилчү да. Ошон үчүн баягы бекер болчу. Бирок азыркы кезде шарт башкача болуп калды. Ден соолук ал кезде ар бир адамдын ден соолугу өкмөттүн байлыгы болсо, азыркы кезде болсо баягы уран башкача. Ден соолук менин гана байлыгым деп, мен өзүм гана ошол ден соолугум жөнүндө баягы кам көрүшүм керек депчи. Ооба. Ошо эң башкысы азыр эми главное ден соолук деп атпайбызбы? Ооба, мына биздин эмебиз да, мынакей главное ден соолук деп биздин маркет отделыбыз ушуну ойлоп табышыптыр. Баягы кагышканда, тойго барганда главное ден соолук деп, бирок ошону унутуп коюптурбуз да. Ооба. Эң биринчи биздин ошол ден соолугубуз. Андан биз эч нерсени аябашыбыз керек. Көп эле көйгөйлөр эмнеден пайда болот? Дагы эле өзүбүздүн алып жүрүүбүздөн, өзүбүзгө жакшы кам көрбөгөнүбүздөн, туура эмес тамактанганыбыздан, личный өзүбүздүн гигиенабызга маани бербегенибизден, сүлгүлөрүбүз, кадимки эле сүлгүлөрүбүздү көп адамдарыбыз колдонот. Кээ бирки учурларда айымдар ырымдып деле эч кийимдерин, буюмдарын берген учурлар болот. Андан дагы бизге инфекциялар, ушундай көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Каражаттарды тазалабай колдонгонубуздан. Баса айтып кетчү нерсе, бизде айымдар спринцеванияны жакшы көрөт. Кынапты жууп чайкаганды жакшы көрөт. Ал деле көптөгөн көйгөйлөргө бизге алып келет. Ошол канюляларыбыз, спринцовкага берилген аппараттарыбыз таза эмес болсо, дагы да сезгенелерге алып келет. Анан ошол анализдерге келгенде көбүнчө көйгөй жаралат. Эмнеге мынча көп, эмнеге баарын тапшырам, бирок тапшырып келгенде чынында өздөрү ынанышат. Менде чындап эле сезгенүү бар экен. Могул бул инфекция бар турбайбы? Мен ушунча дарыланчумун, 3 жылдап дарыланган болчумун деп атпайбы? Пациентим келип атат, 3 жыл мен молочница менен дарыландым дейт. Анализдерин алдым инфекцияларга, атам молочница жок, кандида жок, грибок жок, эч нерсе жок. Бирок ИПП инфекциялар ал жерде толтура. Мүмкүн сахарный диабет болушу мүмкүн. Толтура ушундай эле. Ооба. Анткени айымдарыбыз көп эле учурда кычышса, ачышса, выделение келсе, мен молочница болуп атам деп могул жактарга сиңирип алат экен да. Мен ошол молочница болуп атам деп эле дарылана берет. Бирок ошол ИПП инфекциялар, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар боюнча так ойлонушпайт. Анын тамактануусу боюнча ойлонушпайт, сахар боюнча дагы ойлонушпайт. Анткени инфекция жок болсо деле, молочница жок болсо деле, бирок сахар жогорку болсо, анда кургактык болот, кычышуу болот. Анда дагы бизге сезимдерди бериши мүмкүн. Мен азыр бир ой келди, ушуну айтып кетейин деп атам. Көпчүлүк медик эместер, жобосу интернеттен дарылануу деген көп болуп кетти. Молочница деген бир жерден угуп алды дагы, жана барып туруп рекламадан ошол эмелерди сатып алып дарылануу. Ошон үчүн азыр интернет деген эмне? Информациянын булагы, маалыматтын негизги булагы. Мейли карыбы, жашпы, кемпирби, чалбы, баары телефондо отурганы. Ошол жерден молочница дегенде мисалы эми көрүп калды, ошону дарыланып атат. Ошондой болуп атпайбы? Ошон үчүн биздин подкасттын да негизги максаты ушундай болуп атат да. Ооба, туура багытта. Адистер кеңеш берсе дагы, касапчы кандай эле? Чымчык сойсо да касапчы сойсун дегендей кеңешти нака врачтар берсин деп ушул биздин подкасттын негизги максаты болуп атат. Көпчүлүгү эле ошондой болуп калат. Эми симптомуна жараша аптекага барат, аптекадан
дарыларды алып колдонот, бирок ал ошол колдонуп аткан учурда жардам берет, токтотту, кайра эле күчөп кетет. ооба. Андан сырткары эми бизде дарылоодо дагы баса айтып кетчү нерсе самолечение болбош керек. Анткени кандай инфекция болбосун, кандай бактерия болбосун, туура эмес дарыланса, ал ошол жерде калыптанып калат, өнөкөттөнүп калат. Кийин дарылар бергенде дагы жакшы таасир этпей калышы мүмкүн. Көпкө туруп калышы мүмкүн. Ошол себептен туура дарылануу Туура. ар дайым ошол дарыгердин көзөмөлүндө дарыланган жакшы натыйжаны берет жана көптөгөн осложнениялардан, көйгөйлөрдөн сактайт. Алдыбызда көптөгөн майрамдар келатат. Мына майрам деген эми көп эле атат. Бирөөнүн туулган күнү, жаңы жыл, 8 март дагы башка. Эгерде чын эле ушуну кымбат десе, анда мынау акыркы жылдар чыга баштады, чекап дегенди. Мисалы мен бир баладан сурап калдым да, бизде иштеген баладан, апаңдын туулган күнү болот дейт. Эмне подарка аласың десем, билбейм, эже алтын издеп атам дейт. Мен ал балага айттым, сенин апаңдын ден соолугу сага важныйбы десем, ооба дейт. Анда сен ошо ден соолугуна карата подарка белек кылгын дедим. Туура эле да, Туура. Ооба, алтындан дагы кымбат биздин ден соолугубуз эмеспи? Ооба. Ошол себептен болушунча өзүбүздүн ден соолугубузга короткунубуз. Ушуну бир маданият кылып алышыбыз керек да, чекапты подарка кылгангачы. Ооба. Мына туулган күнүгө карата, жаңы жылга карата, 8 мартка карата апа текшерилип койгун десе, сонун белек болот. Өтө пайдалуу белек болуп эсептелет. Анткени мен өзүмдүн эле үй бүлөмдө ата-энелерибизди текшерүүгө алып баруу кыйын да. Эми баарында эле болсо керек, мага деле пациенттерим жазат, больницага жаткызайын дейм, же болбосо текшерүүгө алып барайын дейм, апам көнбөйт. Аябай опушениясы бар деп кеч эле жазды, 4-даражада, бирок операцияга макул болбойт, айылда турабыз, сизге жете албай атабыз. Ушундай нерселерди көп жазат да. Мен ойлойм, биздин подкастыбызды көрүп, апаңыз мүмкүн макул болот. Сиз белек катары бересиз, Анткени аталарыбызды деле, апаларыбызды деле профилактика боюнча текшерүүдөн өткөрөлү, же жаткызып бир лечение кылалы, абалыңызды текшерип коелу дегенде деле көп учурда отказ алабыз да. Бирок ден соолукту кароо менен, анткени балдары деле көңүлү ток, сарсанаа болбой отурушат деген ойдо ата-энесине ушундай белектерди, чекаптарды белек кылган өтө пайдалуу. Анткени ал жерде көптөгөн анализдер, көптөгөн текшерүүлөр, УЗИ, дарыгерлерден жакшы консультацияларды ала алышат. Эң жакшы. Рахмат, Элнур айым, чоң рахмат. Рахмат. Сиз келип биздин студияга келип ушундай жакшы кеңештерди айтып бергениңизге рахмат. Балким бир адамга ушул сиздин айткан кеңештериңиз жардам берип, өмүрүнө өбөлгү болуп, жардам берип калса кандай соопчулук сонун болот, Сизге чоң рахмат. Рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Кичинекей балапандарыңыз оорубай, чоңой алсын. Рахмат.